Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 19 январда өлкөнүн ички иштер министри Улан Исраиловду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Коопсуздук кеңешинин 2018-жылдын 8-февралындагы чечимине ылайык ички иштер органдарындагы коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча чаралар жана тапшырмалар талкууланды. Президент Сооронбай Жээнбеков ички иштер органдарынын катарын милициянын формасын жамынып алып, коррупциялык иштер менен шуулданган атыгүл кылмыштуу иштерге, анын ичинде баңгизаттар мыйзамсыз айлантууга байланышкан кылмыштарга аралашкан кызматкерлерден тазалоо боюнча жумушту күчөтүү милдетин койду. Мындан тышкары мамлекет башчы ички иштер органдарын реформалоого байланыштуу бардык иш-чараларды аягына чыгарууну тапшырды. Ал Кыргызстанда эл аралык уюмдар тарабынан өткөрүлгөн акыркы социологиялык изилдөөлөрдүн тыянактары боюнча коррупция жана жумушсуздук коомду өзгөчө түйшөлткөн көйгөйлөргө айланганын, бул сурамжылоодо ички иштер органдары алдыңкы катарда экенин эскертти. Силердин алдыңарда коррупцияны жоюу боюнча олуттуу милдет турат деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Жана министр Улан Исраиловго милициянын катарын погончон, кубулмалардан тазалоо ишин күчөтүүнү жана өлкөдө кылмыштуулук менен күрөштү активдештирүүнү тапшырды. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков бүгүн 19 февралда Кыргыз Республикасынын финансы полициясынын органдарынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаты менен байланышуу бөлүмү билдирди. Өкмөт башчы куттуктоо сөзүндө экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын ардагерлерине жана жеке курамына ишмердүүлүгү үчүн ыраазычылыгын билдирип, өлкөнүн экономикалык кызыкчылыктарын коргоо боюнча жигердүү иш камсыздоонун өзгөчө маанилүүлүгүн белгилеп кетти. Премьер-министр жарандардын бакубатчылыгы жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү, мамлекеттик сектордун жана бизнес түзүмдөрдүн ак ниеттүү жана ачык ишмердүүлүгүнүн көз каранды экендигин белгиледи. Сапар Исаковдун айтымында, акыркы жылдары өлкөнүн салык жана бажы тутумунда, ошондой эле укук коргоо органдарында реформаларды баштоого мүмкүнчүлүк берген алгылыктуу өзгөрүүлөр болду. Премьер-министр өкмөт тарабынан мындан ары кандай финансы полициясынын материалдык техникалык базасын жана мотивациясын чыңдоого чоң көңүл бөлүнөт деп белгиледи. Иш-чаранын жыйынында Сапар Исаков экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын өзгөчөлөнгөн кызматкерлерине өкмөттүн сыйлыктарын тапшырды. Андан тышкары финансы полициясынын жетекчилигине Нива үлгүсүндөгү 6 автоунаага сертификат берилди. Кыргызстандын 9 мушкери Индонезияда Азия оюндарына катышат. Бул тууралуу мамлекеттик жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинен кабарлашты. Учурда мушкерлер Казакстандын Алмата шаарында окуу машыгуудан өтүп жатышат. Ал 4-мартта аяктайт. Азия оюндарына Кыргызстандын атынан катышуучулар Мирлан Түркбай уулу, Сыргак Жансейитов, Жанибек Мусаев, Сирожидин Абдуллаев, Бек Камчыбеков, Нурлан Кобашев, Абдурахим Абдурахманов, Ильяс Мукамбетов, Эркин Адылбек уулу, ага машыктыруучулар Жылдыз Ниязалиев жана башкы машыктыруучу Данияр Жусубалиев. Кураманын мүчөлөрү спорттун олимпиада түрү боюнча дирекциясынан каржыланды. Дирекциянын бюджетинен 325 000 сом каралган. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш күнү белгиленди. Оюндардын ачылыш аземи 2018-жылдын 2-сентябрында Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы ипподромунда болот. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаты менен байланышуу бөлүмү билдирди. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын спорттук мелдештери 36 улуттук спорт түрү боюнча өтүп, ага дүйнөнүн 80ден ашык өлкөлөрүнөн 3000 тегерегинде спортчу катышаары болжолдонууда. Иш-чараны чагылдыруу үчүн 50 өлкөдөн 500гө жакын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү чакырылат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков 2017-жылдын 15 декабрында салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын уюштуруу жана өткөрүү боюнча даярдыктарды баштоого расмий старт берген. Премьер-министр көчмөндөрдүн маданияты жана цивилизациясы бул дүйнө жүзүндөгү эң байыркылардан болуп саналат жана ал жыл сайын жаш муундар арасында кеңири сүймөнчүлүккө ээ болуп жатат деп белгиледи. Өкмөт башчы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын масштабын, катышуучу өлкөлөрдүн иш-чарага карай кызыгуусунун өсүшү көрсөтөт. Ошондой эле туристтердин биздин өлкөгө болгон ишеним деңгээлин жогорулатууга жана аны жагымдуулугун арттырууга көмөк көрсөтөт деп кошумчалады. Жалал Абад облусунда бүгүн Ренаулт үлгүсүндөгү күйүүчү май таашыган унаа Чычкан капчыгайына түшүп, толугу менен күйүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, кырсык 19 февралда болжол менен саат 11:00 унаа жолдун 238-чакырымында болгон. Кырсыктын кесепетинен 2 адам жабыркап, Токтогул райондук ооруканасына жеткирилген. Унаада 35 тонна бензин болгон. Окуя болгон жерге Токтогул райондук номер 97 өрт куткаруу бөлүмүнүн 5 куткаруучусу тартылган.
23 февралда Кыргызстанда эс алуу күнү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 113-беренесине ылайык 23 февраль ата мекенди коргоочунун күнү жана иш күнү эмес болуп саналат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 96-беренесине ылайык майрамдык эс алуу күнүнүн алдындагы иш күнү 1 саатка кыскарат.